Коронавирусту жуктургандар, андан өлгөндөр, алып жүрүүчүлөр, айыгып кеткендер деген статистикалык сандардагы канчаны түзөөрүн, кайсы чекке барып токтоору азырынча белгисиз. Ааламды багынткан адам баласы бул тумоонун алдында азырынча алсыз болуп турат. Жүрөктүн үшүн алган вирус дүйнөнү айланып жүрүп отуруп, акыры Кыргызстанды да кыйып өткөн жок. 2020-жылдын 23-мартына карата коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 16 кишини түзсө, 24-мартка карата республика боюнча 26 жаңы учуру катталды. Мындан улам Кыргызстанда жалпы 42 адамда COVID-19 вирусу аныкталды. Коронавирус өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал. Президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы астында 21 мартта Коопсуздук кеңештин жыйыны өтүп, Коопсуздук кеңеши коронавируска байланыштуу өкмөткө республикага өзгөчө кырдаал киргизүү тууралуу сунушун берген. Мамлекет башчысы кыргызстандыктарга кайрылып, тартипти, жарандык жоопкерчиликти сактоого чакырды. Биринчи кезекте тартипти жана жарандык жоопкерчиликти сактоо абзел. Мына көрүп турасыңар, тартипти сактабаган эң алдыңкы өнүккөн өлкөлөрүндө мына кырдаал күчөп, абал абдан татаалдашып кетти. Азыркы мезгилде тартипти сактаган, тартипти катуу кармаган өлкөлөрдө, айрыкча мисалы биздин коңшубуз Кытай мамлекетинде 5,5 миллиард эли бар элинде мына бул илдет акырындап төмөндөө фазасына мына келди. Келип, бул жакшы көрүнүш. Ошондуктан жогорку элге даяр кайрылам. Азыр берилген талаптарды учурга зарыл болгон тартипти бекем сактоо зарыл. Вирустан сактануу эрежелери айтылган соң аны аткарып коюу кыйынга деле турган жок дешет айрымдар. Үйдөн чыкпа дегенден кийин чыкпагандардын арасында актер Азиз Мурадиллаев жана анын үй бүлөсү бар. Апасы Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Анара Сыдыгалиева бүгүнкү кырдаалга жараша үйдөн вирустарга каршы беткап тигип жатыптыр. Азиз мырза да карантинде өзүнүн керектүү иштер менен алаксытып жөн отурбайт. Үйдө отуруп азыр бүтпөй калган жумуштарды бүтүрүп, үйдөгү мурун деги эле кол тийчү маселе 1-2 күндүн ичинде эле бүтүп калат экен, даже үйдүн ичинде. Мындай алганда тияк биякты жыйнап дегендей ошондой иштер бүттү. Анан интернеттен деле тажап кетет экенсиң кээде. Анын үстүнө Facebook, Instagram'дарды ачсаң эле коронавирус жөнүндө эле какшай берип, өзүм ишене баштадым ошогочу. Мындай бир эме болуп кетет экен го, мындай самовнушение деген бар го. Уга берип анан бир настроениең түшөт. Кичине бир жериң деп калсаң эле деп. Жана биз өзүбүз ишенчекпиз да. Ишенип кетип мен ооруп калган жокмунбу деп кайра күмөн санап каяктан бир жумадан бери үйдөн чыкпай атсаң да анан эми 1-2 күндө бир жолу, 2 күндө бир жолу эме магазинге астында эле да. Ошого түшүп келгенге туура келет мындай. Атак үйдө эле ошо. Үйдө отурганда аялдардын жумушу деги эле бүтпөйт чындыгын алганда. Немеде аптекада беткап маска жок дегеннен ошону алып келип алып маска тигип атам. Балдарга өзүбүзгө эшикке чыкканда деп. Кытайдан башталган коронавирустун жаңы түрү COVID-19 бул ирет бир гана континент же өлкөнү эмес, бир заматта дүйнөнү аралап, миңдеген өмүрлөрдү жалмап кетти. Бүт дүйнө эли бир муштун болуп түйүлдү. Мамлекет жарандардын коопсуздугун жана саламаттыгын камсыз кылуу үчүн баардык күч аракетин жумшап жатат. Мамлекетибизге, коомубузга жардамыбыз ушул. Тартиптүү болуп, үйдөн чыкпай отурсак эле, бул илдетти жеңебиз дейт огончу жана аткаруучу Кубик Калыков. Алдагы короодогу иши менен алек. Карантин болду, үйүңөн чыкпай үйүңдө жумушту кылабыз. Мындайча айткандачы. Анан тамак ашты камдап алдык, Кудайга шүгүр. 1-2 жумага. Балдардын баардыгы үйдө мындай чанда болот да. Баардыгы чогуу, чара сүйлөшүп, кече дагы субботник кылганбыз ушинтип. Анан балдарга үйрөтүш керек, көрсөтүш керек. Себеби балдар каяктан жөн эле магазинге өзү келип калбайт да. Базарга чыгып калбайт. Ошол кантип өсөт. Мына быйыл биз майлина тегип атабыз. Үйдөн чыкпа, өзүңдү да, өзгөнү да сакта деген чакырык учурда эң актуалдуу болуп турат. Кыргыз сахнасынын белгилүү жүздөрү да коронавирусту чогуу жеңүүгө чакырууда. Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Рыскелди Осмонкулов, Гүлзинат Суранчиева, Гүлзада Рыскулова,
Кайрат Пиримбердиев, Гүлжигет Калыков, алып баруучу Чыңгыз Мырзаев, ырчы Айымжан Айылчиева биз коронавирусту жоопкерчилик, тазалык, ишеним, тартип, ынтымак менен жеңебиз деп элге чакырык таштады. Вирус тарай электе жана жаңы тарап баштаганда эле андан сактануунун жолдору, алгачкы белгилери кандай болоору, анын алдын алуу маанилүү деген маалыматтарды телеканалдардан, деги эле массалык маалымат каражаттары байма-бай берип баштады. Республикалык штаб убак сааты менен элди кабардар кылып, маалыматты кечиктирбестен жеткирүүдө. 22 марттан тарта Кыргызстанда өзгөчө кырдаал режими кирген. Өкмөт анын жол жобосу тууралуу түшүндүрүп берди. Эрежеде калктын кыймыл аракетиндеги чектөөлөр, билим берүү, саламаттыкты сактоо, соода сатык жана башка тармактардагы иштердин системасы көрсөтүлгөн. Негизги жолдордо санитардык эпидемиялык посттор орнотулат. Үйдөн чыкпай отуруу сунушталат. Бирок негиздүү себеп болуп калса, блокпосттордон тоскоолдуксуз өтүп турууга мүмкүн. Блокпосттордон тоскоолдуксуз атайын унаалар, таштанды чогултуучу инкассаторлор жана жүктөрдү, азык-түлүктөрдү, элге керектүү товарларды, дары-дармектерди ташыган транспорттор гана өтүп турушат. Атайын өткөрмө кагаздар болбойт. Шаардан сырткары туруп, бирок иши шаардагыларга карантин убагында аралыктан иш алып барып, же болбосо үйдө эле болуп туруу сунушталат. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдардын штабтары өзгөчө учурларды өз ара караштырып, чечим чыгарышат. Мектеп окуучулар 8 апрелге чейин таратылды. Окуучулар үчүн билим берүү жана илим министрлиги 4-чейректеги окутууну аралыктан жүргүзүп жаткандыктан, учурдагы окубай калган күндөр жайкы эс алууга жылдырылбайт. 3w.edu.gov.kg сайтынан 1-11 класстын окуучулары тест жана окуу материалдары менен тааныша алышат. Бүтүрүү сынактары жана жалпы республикалык тесттелөө үчүн атайын өзүнчө ыкмалар берилет. Президент Сооронбай Жээнбеков 24 мартта Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева менен жолугушту. Мамлекет башчысы коронавирус инфекциясынын жайылуу тенденциясы өсүп жаткандыгына байланыштуу дүйнөдө, ошондой эле биздин өлкөдө түзүлгөн татаал кырдаалды белгиледи. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилди. Өзгөчө абал 2020 жылдын 25 мартынан саат 8:00 тарта 15 апрель саат 8:00 чейинки мезгил аралыгына киргизилет. Аталган шаарлар менен райондордун аймактарында комендатура түзүлдү. Президент аймактардагы санитардык карантиндик постторду өтүүдө азык-түлүк жана башка эл керектөөчү товарлар менен оор жүк ташуучу унаалардын логистикасына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын баса белгиледи. COVID-19 республикалык штаб жарандарды зарылдык жок болсо үйдөн чыкпоого, мүмкүнчүлүккө жараша үйдө отуруп иштөө режимине өтүүгө жана коомдук жайларга барбоого чакырат. Тумоонун канчага барып анан кайтаары али белгисиз. Ошентсе да кырдаалга алдастабай мамиле кылуу керек. Медицина илимине жол салган Абу Али Ибн Сина дүрбөлөң менен жашоо оорунун жарымы, тынч жашоо ден соолуктун жарымы, сабыр кылуу айыгуунун башталышы деген. Башка келген бул сыноону тартип жана биримдик, сабырдуулук жана тактык менен жеңсе болот. Ар бирибиз айтылган эрежелерди так сактап, айылчылап кетпей, үйдө отуруп айткандарды угушубуз керек. Тәртип сактоо менен гана биз бул илдетти жеңе алабыз, буга каршы тура алабыз. Ошондуктан медиктердин, өкмөттүн, жергиликтүү бийликтин алардын сунуштарын, кабыл алган эрежелерин катуу сактоо зарыл. Буну баарыбыз тең ким болбосун, мен баш болуп, буну катуу кармаш керек. Азыр санарип заманында телефон аркылуу, социал тармактар аркылуу мына сүйлөшүп туралы баарыбыз тең. Карым катнашты, тойлордун баарын тең токтотуш керек. Сырттан келгендер менен байланышкан адамдардын баары тең өзүнүн жаранын жоопкерчилигин сезип, бул иштен качсаңар бел өзүңөр гана эмес, жалпы элибизге кыянат кылган болосуңар.